кандай кылып берет, канчалык берет, бул Алланын иши иншалла. Биз Аллах Таала ушу кылган иштерибизди кабыл болгонун каалайык, брат. Анан кийин мына брат, Кудай буйрса бая айтпадык беле. Мына элдердин атынан сага бир брат, өзүңдүн атыман, жагын компания ачканбыз лидер умара, ушу компаниябыздын атынан брат, мен менен сага брат, умрага барып намазды тургузуп, пайгамбарыбызга салават айтып, Кабаны айланып брат, пайгамбарыбызга дуба кылып, Кабада кыргыз элине дуба кылып, мусулмандарга дуа кылып келишиңге иншалла тилектешмин брат. Бул сага менин атыман хадия брат, Кудай буйрса иншалла. Мен брат, менин каалоом эмес. Аллах Таала айтат: билим, билип койгун, бир болот сенин каалооң, бир болот менин каалоом, бирок баары бир болот менин каалоом дейт. Аллах Таала каалады брат, сени жүрөккө салды. Балким мен билбейт элем, балким мен бергим келбейт эле брат. Бул умра деле брат, 1300, 1400 доллар турат. Бирок кайсы сен Аллах Таала амалың жакканын себебинен брат. Аллах Таала сени жакшы көргөнүн себебинен. Акыйкат ушулда брат. Аллах Таала мага окшогон бир күнөөкөр пендесин жүрөгүнө себепкер кылып койгонго салып койду да брат. Сендей тапкан ата-энеңе брат, Аллах Таала өмүрүнө береке берсин брат. Атаңдын өмүрүнө береке берсин. Буда өзүң барып келген болсоң брат, иншалла эмки жылы ата-энең менен барып келгенге насип этсин. Үй бүлөң менен барып келгенге Аллах Таала насип этсин. Аллах Таала брат, кыргыз элин жаман көздөн, жаман сөздөн, башкалардын көрө албастыгынан, ичи тарлыгынан Алла өзү сактасын. Аллах Таала биздин ынтымагыбызды бекем кылсын брат. Өмүрүбүздү берекелүү кылсын. Ата-энебиздин өмүрүн берекелүү кылсын. Сен ушундай тапкан балаңды, сен ата-энеңдин өмүрүнө Аллах Таала береке берсин. Кыргызстаныбыз бизди экономикабыздан айырбасын. Аллах Таала биздин жаштарыбызды шерменде кылбасын. Аллах Таала биздин кыргыз элин шерменде кылбасын. Алланын алдына барганда биз жанчтагыз тозокто туруп калбайык туугандар. Иншалла ошондуктан бири-бирибизге жардам берейик кыргыздар. Жардам бербесек зыян бербейт. Бири-бирибизге жакшы мамиле кылайык. Жакшы мамиле кылбасак кыжалат кылбайык. Бири-бирибиз жөнүндө, кыргыз эли жөнүндө, мусулман жөнүндө бардыгыбызда жакшы сөз сүйлөйт. Эгер жакшы сөз сүйлөй албасак унчукпайык. Эртең кыяматтын алдына бара турган күн келет, жооп бере турган күн келет, сүйлөгөн сөздөр үчүн жооп бере турган күн келет. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда айтат брат, иншалла мен каалайт элем Аллах Таала сени Куранга амал кылганды. Аллах Таала тыныгып батырларды кандай деп баяндаган? Биз айтат, Ринат, биз силерди эң жакшы үмөт кылып чыгарылдык. Силер жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакырасыңар. Силер жаман кылгандарды Кыргызстандан тозосуңар. Силер Кыргызстанга зулум кылгандарды тозосуңар. Карындашыңарды кордогондорду тозосуңар. Ата-энеңерди кордогондорду тозосуңар. Силер мамлекетиңерге жоо келсе силер тозосуңар. Силер эң жакшы үмөт болуп чыгарылдыңар. Жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакырасыңар дейт. Мен ойлойм брат, сен ушундай достойный баласың брат. Динде, ислам динде кызмат кыла турган. Ушул кылып аткан ишиңди дин менен айланыштырсаң, ислам менен айланыштырсаң, 5 мал намаздын үстүндө айланыштырсаң, күндүзү брат кызмат кылып, түндө ыйлап, жашыңды төгүп, эл үчүн дуа кыла турган болсоң, иншалла Аллах Таала биздин даражабызды көтөрөт. Аллах Тааланын көзү көрүп турат. Аллах Таала биздин брат кичекей иштерди ушундай экен Аллах Таала брат. Биздин кичекей иштерди көрүп туруп, ошонун себебинен биздин чоң күнөөлөрүбүздү кечирип туруп брат даражабызды көтөрүп коет экен. Адамдар ушундай экен брат. Сенин кылган баардык 99% ишиңди көрүп, 1% бутуңан чалым кала турган болсоң, сенин баардык жакшы иштериңди жаманга чыгарат экен. Ошон үчүн брат, иншалла Алланын алдында брат, татыктуу бир иш кылып, татыктуу дуа кылып келип брат. Сен брат намазга келсең брат, намаздан көп кимдер исламдан коркуп чочунат брат. Исламга келип калсак мындай эмес. Ислам брат бул бактылуулуктун дини. Ислам бул жомарттыктын дини брат. Ислам бул батырлыктын дини. Ислам бул ата-энеге кызмат кыла тургандын дини. Ислам бул мекенге кызмат кыла турган, карындаштарын башкаларга корголбой турган, өзүнүн элин, жерин башкаларга корголбой турган дин да брат. Бул дин брат, биздин 24 жашыбыз бою дин. А биздики десе дин мындай, дин тигиндей деп, Кудай буйрса иншалла брат, 5 мал намаз окуп келип ошакта чогуу брат арабча жаттап 5 малды тургузуп келгенге иншалла Аллах Таала насип этсин. Умра мабрук брат. Дагы бир жолу куттуктайм. Жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө жетет экен брат. Ооздон чыккан нерсе кулакта калып калат экен да брат. Иншалла эгер ушул сөздү айткан болсом, ушу Инстаграмда элдерге жакшы көрүнүш үчүн эмес брат. Алланын ыраазычысы үчүн иншалла. Алланы ыраазы кылып көрсөк, адамдар биздин артыбыздан туура түздөлүп кете берет иншалла. Биз түз болсок брат. Сөз кезеги сенде брадан иншалла. Йоо. Аллах разы болсун. Не дейсиз? Кеттик Кудай буйрса орозодо брат. Пайгамбарыбыздын хадиси бар брат. Ким орозодо умра кылган болсо мен менен ажылык кылгандын сообун берет деген брат. Иншалла Меккеде бар брат, ажылыктын сообун алабыз. Пайгамбарыбыз жадында брат. Өзүм сени айландырып брат, гид болуп жүрөм иншалла брат. Машалла, кубанычтабыз брат Кудай буйрса.
Эме Бир эки сөз айтып коебуз иншалла брат. айтат го эме деп. Өзүнүн убакыт сааты келет депчи. Даватка чыгайынсаң, даватка убактың жок же бара албайсың де ким менен барсам деп ойлоносуң анан. Бу жерде эң чоң мен үчүн чоң белек баягы айтат го жаман адам элге кызмат кылып атканда бирөө грамота берип калса экен же президент байкап калса экен деп ушундай адамдар бар да. Президент көрүп калса экен же тиги көрүп калса экен мага ушундай медаль берсе экен депчи. Андай ниет да жок. Андай ниет эмес, андай ниет жок болчу. Кыргыз элине кызматым кылам. Аллах таалам кайтсын депчи. Ошо Аллах таалам экөөбүздү ушака жөнөтүп атат. Кудайым буйруса сени себепкер кылып, сага Аллах ыраазы болсун. Илим, аябай жакшы сөздөр айтылды. Илим, билим чип десек дагы. Эми азыр толкундануу болуп атат, эми эмне деп айтыш дагы. Барып келели. Кудайым. Кудай буйрса. Сен брат 5 мал тургузуп Кудай буйрса, Умар динге келгенде Умар айткан экен де, бүгүндөн баштап Хатаптын баласы динди кабыл алды. Эми динге каршы чыккандар мен менен эсептешет депчи брат. Иншалла Кудай буйрса брат, биз акча чабып кетпей, бирөөнүн аброюн кетирбей Кудай буйрса тегиз алып кетебиз иншалла. Бизнесин да алып кетебиз брат. Спортун да алып кетебиз, динин да алып кетебиз, кыргыздын салтын да алып кетебиз брат. Маданиятын да алып кетебиз. Улууга урмат экенин кандай көрсөтөбүз брат. Кичүүгө ызат кылышты кандай экенин көрсөтөбүз. Ата-энеге кандай кызмат кылышты брат. Динге кандай кызмат кылышты, мекенге кандай кызмат кылышты, кыргызга кандай кызмат кылышты Кудай буйрса иншалла көрсөтөбүз. Ошонун алдында башта иштин баштарынын алдында Кудай буйрса бир Аллага барып дуа кылып келейик Кудай буйрса. Келгенден кийин Учуп кетебиз самолет менен. иншалла Кудай буйрса. Азыр брат неме кылабыз? Бияктан Дубайга кетебиз брат Кудай буйрса иншалла. Шаржага же Дубайга. Дубайдан Мединага учабыз иншалла. Мединада 3 күн болобуз иншалла Кудай буйрса брат. Мединада 3 күн